Улуу Британиядагы басмалардын бири The Guardian 2021-жылы саякаттоого ыңгайлуу 12 өлкөнү тизмектеп, алардын сап башына Кыргызстан чыкты. Рейтинг саякатчы жана блогерлердин пикирине негизделген. Эскерте кетсек, бул басылма Кыргызстанды өз тизмесине алгачкы жолу киргизип жаткан жок. 2019-жылы дагы саякаттоо үчүн сунушталган мамлекеттердин катарында болгон. Кыргызстан дүйнөдөгү эң керемет өлкөлөрдүн бири. Анын жаратылышы ар дайым туристтерди суктандырып келет. Зафер Динчер Кыргызстанда 16 жылдан бери жашап, табиятынын кооздугу, саякаттоо үчүн эң ыңгайлуу жана элинин меймандостугуна баа берет. Ошону менен катар өлкөдөгү кооздукту сүрөткө түшүрүү анын негизги милдетине айланган. Ушундай эң жакшы байлыкты, мындай жаратылышты, таза абаны, сууну Кудай ушу Кыргызстан кичинекей мамлекет болсо дагы өзүнүн ичинде мындай укмуш жерлерди, ушундай таза абаны, сууну Кудай бериптир. Ошонун кыйметини биринчиден билиш керек, бирок биз буну байкай албашыбыз мүмкүн. Себеби суунун ичиндеги балык ушул суунун кыйметини билбейт, ошоно окшош. Эле бирок бунун кыйметини сиз айткандай чет элден келгендер аябай жакшы сезип атат. Кыргызстанда мен ойлойм 12 ай 4 сезонго туризм уюштурулса, туристтерди тата турган мындай мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Деген менен туристтик агенттиктер да бул тармак бизде жакшы өнүкпөгөндүгүн айтат. Бирок ошого карабастан туристтердин агымы жылдан жылга өсүүдө. Алардын келиши экономика үчүн пайда алып келет, бирок саякатчылар келгени менен аларга жакшы шарттар жетиштүү каралган эмес. Биздин өзүбүздүн эл туризм жаңы тармакта. Биздин өзүбүздүн эл дагы бул тармак боюнча мындай жакшы иштешибиз керек да. Анан биздин ошол эле биздин өкмөт жакшы иштеш керек бул боюнчачы. Реклама, маркетинг жаатында аябай мындай жакшы иш алып барыш керек да. Биздин өкмөт ошого мындай бир көңүл бөлсө, ошол тарабынан. Анан ага дагы, мисалы үчүн, рекламага жараша дагы бизде өзүбүздүн кызмат көрсөтүү секторундагы жаңы деңгээлге алып чыгыш керек. Реклама жасагандан кийин албетте ал жакшы таасирин берет, келип ашышат. Бирок бир келип, анан мисалы үчүн Кыргызстан даяр эмес экен деп кетип калышы мүмкүн да. Пандемияда бул тармактын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизди. Буга чейин сырттан келген туристтерге шарттар түзүлгөн эмес. Мындан улам туристтик инфраструктураларды түзүү зарылдыгы келип чыккан. Ар бир нерсенин жакшы жагы бар, жаман жагы да бар да. Биз келе турган туристтер үчүн бир жакшы шарт түзүп алган эмес элек. Ошол пандемиядагы карантинден пайдаланып, мына инфраструктураларды тез арада ичинде түзүш керек. Анан быйыл ошо туристтик инфраструктураларды жакшылап түзүп ала турган болсок, мен ойлойм, туристтер ушул жыл болсо да эмдиги жылдан баштап келет. Туристтердин кайсы өлкөлөрдө болбосун, туристтердин киреше абдан чоң түшүп турган. Бул үчүн биз акылыбызды пештеп, акылдуу бир саясат жүргүзүшүбүз керек. Кыргызстанда туризм тармагында туристтердин агымы 2019-жылы көбөйгөн. Пандемиядан улам 2020-жылы өлкөдө жергиликтүү туристтерге басым жасалган. Ошондой эле туризм жана айыл чарба тармагына инвестиция жүрүп, Дүйнөлүк банктан $60 миллион каражат бөлүнүүдө. Бул каражатка Ош облусундагы тарыхый жайлар оңдолору пландалууда. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.